Коомдук ишмер, техникалык илимдердин кандидаты Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин профессору Канатбек Молдобеков 10 август 1941 Аксы районунун Кой Таш айылына караштуу Сүттү Булак айылында туулган. Эмгек жолунда миңден ашык адистерди даярдап, 60 илимий макалаларды жазып, 2 монографиясы китеп болуп басылып чыккан. Кыргызстанда биринчилерден болуп сейсмология институтунун эсептөө центрин ачып, бардык сейсмологиялык станциялардан түшүп туруучу маалыматтарын иштеп чыгуучу сейсмомониторинг борборун түптөгөн. Азыркы учурда жер титирөөнү алдын ала айтуу проблемаларын чечүү боюнча илимий иштерин жүргүзүүдө. Өз кесиптештеринин арасында сый-урмат менен эмгектенип, Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын Сейсмология институтунун жана Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ардак грамоталары менен сыйланып, ошондой эле 2004 Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги төш белгиси менен сыйланган. Алганчары Сажиракан Молдобекова экөө 1969 жылдан бери турмуш жолунда бир уул, бир кыз жана 5 неберелерин татыктуу тарбиялап келүүдө. Кыргыз эл биримдигиндеги мундус коомунун ардактуу аксакалы. Мен өзү 41-жылы төрөлгөм, августта. Бул баягы суровый начало, баягы согуштун башталган учурлары, согуш учуру. Анан төрөлүп 45-жылга чейин өскөндө балалык чагым, жаш чактарым. Ошол эң кыйын учурларда төрөлүп, кыйын учурларда жашадык да. Анткени атам да армияда, бардык армияда болгон ушул апам өзү 7-8 бир тууганды багып чоңойткон. Анан кийинчерээк ошо согуш бүткөндөн кийин мектепке бара баштадык. Анда эми турмуш кичинеден оңоло баштаган учур болчу. Бирок айылда абдан жакырчылык болчу, мындайча айтканда. Мен биринчи ошол Кой Таш айылында, ошол жерде 7-8 класстык мектеп бар эле. Баштапкы мектепти ошол жерден баштап, анан 4-класска өткөндө Ташкөмүргө кетип, Ташкөмүрдөгү орто мектепте 8-классты бүттүм. Чоң жана агам Ташкөмүрдө шахтер болуп иштеп, мен айылда 4-чүнү бүткөндөн кийин акемдин үйүндө жүрүп, 8 бүтүп, анан ошол агам мени техникумга жөнөттү да, чоң агам. Жалал Абаддагы ветеринардык айыл чарба техникумуна кирдим. Ал техникумда 4 жыл окуп, 61-жылы бүтүп, ошол эле жылы армияга кеттим. Служба армиядагы. Ошол мага көп турмушумдагы аң сезимди, оюму бурду да. Мен өзүм мурун айыл чарба техникумду бүтсөм дагы, мен мединститутка өтүп хирург болгонду жакшы көрчү элем. Хирург болгонду. Жолбосо мен ошол 61-жылы техникумду диплом с отличием менен бүткөн, мени сельхозинститутка кабыл алган да, без экзамен, без всякого. Анан мен ага барбастан мединститутка кирем деп, аны үчүн кичине даярданыш керек эле, 1 жыл экзамен тапшырып. Анан ошондон өгүз армияга кетип калдым. Анан армияда жүрүп, ошо техника мени көп эметип кетти, алактырып ошака. Ошол кызыккан боюнча анан мен ошо политехнический институтка келип кирдим да, ошол жыл. Ошол жерде 5 жыл окудум. 5 жыл окуп, анан бүткөндөн кийин ушу Бишкекте эле средство автоматика деген бар болчу. Ошондо жанагы проектно-конструкторский бюролор, анан жанагы АСУ-ТУП, производстволор, технологический процесстер, автоматизированный управление жаңы башталган учурлар болчу. А биз аларды өтүп чыкканбыз. Анан ошол боюнча жанагы ошол ПКБ АСУга барып, ошол жерде инженер болуп иштеп жүрдүм. Биз ар түрдүү багыттарды иштешти. Монтажный, пусконаладочный и так далее. Биз негизинен телемеханизация, энергосистем киргизүү. Ошону телемеханизаштыруу тармагында иштеп, түштүк Кыргыз электраны
жана Шамалды сайдын базасында бүт крупный подстанциялардын бардыгын ошол жерге кошуп, ошол жерден управление жүргүзгөнбүз. Телемеханизация кылып. Ал эми бул Север электраны болсо, бул жерде Быстровский энергокомбинат деген болгон. Азыр деле бар. Ошо Быстровский энергокомбинаттын базасында бүт эң мощный, кубаттуу станцияларды ошол жерге байланыштырып, туташтырып, ошол жерден телемеханический управление жүргүзгөн, централизованный. Ушулар менен заниматься этип, чындыгында ошо автоматизация өзүмдүн адистиги боюнча эң жакшы тажрыйбаларды алдым. Анан ошентип тажрыйба топтоп, эметкенден кийин анан Москвага орун бар экен, аспирантурага. Ошол Москвада академия илимдер, ал учурда СССРдин илимдер академиясы деп койчу да. Шмидт атындагы институт бар эле, институт физика земли деп койчу. Анан ошого барып өтүп, анан ошол жерден аспирантураны бүттүм, и ошол жерден защищать эттим. Мен 69-жылы ошо политехти бүтүп, ошол жылы үйлөндүм. Биринчи уулубуз 70-жылы төрөлгөн декабрда, 8-декабрда. Кызыбыз 74-жылы төрөлдү. Эми чындыгын айтканда, ал учурда жаңы адистерге квартира алыш абдан проблема болчу. Жок эле да. Бул жерде эч кимибиз жок. Анан биз частный бирөөлөрдүн квартираларында жашап жүрдүк. Анан ошондой учурда экөөбүз тең иштеп, ошо жана ПК басууда бирге иштеп калдык. Ал математик, программист болчу, ошто бүтүп келип. Мен ал жерде иштеп аткам. Анан ошо бир жерге иштеп жумушка кирип, анан ошол жерде иштеп жүрүп, мага аспирантурага предлагать этип калды. Мен айттым, или сен оку, или мен окуйм, кандай кылалы деп. Анан экөөбүз сүйлөштүк да. Анан айтты, эми сен бара бер, мен турайын деп. Анан мен ошо Москвага кеттим, барып окуп. Жайында келчүмүн, кайта кетчүмүн, ошо менен окуп жүрдүк. Абдан кыйналдык. Квартирабыз жок. Биз 7 жыл дегенде квартира алдык үйлөнгөндөн кийин. Ошо мен бүтүп келип, иштеп жүрүп, анан кийин квартира алып, анан кийин кичине эметтик. Болбосо ошо жаштарга квартира берчүбүз, особенно биздин улут. Канат Молдобекович менен биз бир айылдан болобуз. Экөөбүз эже сиңди болгон эки эже сиңдиге үйлөнүп, бир тууган бажа болуп калдык. Анан эми бул кишинин мен ата теги жөнүндө айтайын деген пикир бар. Себеби бул кишинин атасы Наманган уездине караштуу Кыркуул волостнойдун болушу болгон адам. Анан ошо Кыркуул волостнойдун болушу болгон Осмонбектин баласы Арстаналы 1916-жылы биякта үркүн болуп атканда, ал 500 аксылыкты Намангандан барып поездге жүктөп Белоруссияга барып дүйнөлүк биринчи согушка катышкан. Окоп казып бүт согушка керектүү. 17-жылы Брянскиде Октябрь революциясын Брянскиде революционерлер менен тоскон. Ошол Арстаналы Осмонбеков деген адам Намангандан орус тузем мектебин бүтүп, орус тилин абдан мыкты билген. Келгенден кийин отряд самооборонаны түзүп, бул кишинин чоң атасы болгон Жаңкул Жездени командир взвод кылган. Ошол 1920-жылдан баштап 24-жылга чейин 4 жыл бою булар басмачыларга каршы күрөшкөн отряддан башталып Кыргызский кавалерийский дивизионго чейин көтөрүлгөн. Аты да Кыргыз кавалерийский дивизиону Наманганды, Фергананы, Коконду коргогон. 24-жылы жалпысынан Совет бийлиги орношуп, анан басмачылар күчү базаңдагандан кийин анан буларга уруксат берген. Бул ошол кишинин неберези. Эми ал киши ал убакта баягы болуштарды, байманаптарды кулакка тарткан да. Бул кишини тартпаган себеби Совет бийлигин орнотууга абдан эбегисиз зор эмгек кылган. Андан тышкары бул кишинин 3 баласы Молдобек,
Байысбек, Үрүсбек деген 3 баласы Улуу Ата мекендик согушта согушка катышкан. Үрүсбек деген баласы кайтпай калган, Молдобек аксакал менен бери Байысбек эсе экөө тең келип колхоздорду өндүрүүдө, өстүрүүдө кызматкер болушкан. Башкарма, агроном, органдарда иштеген. Ошол үй бүлөнүн башынан келе аткан традициясынын ошолордун негизинде тарбияланган. Бул мээнеткеч, өзү менен өзү, мындайча айтканда, өз мээнети менен өзүп, билимин өөрчүтүп, мына ушул бүгүнкү бийиктикке жетип отурат да. Атам өзү чоң атам рахматы болгор аны медреседе илгери окутуп 5 жылдык курсун бүтүп чоң молду болгон. Ал эмелер жаш окуучу да, шатыр. Анан арабча бүт окучу. Анан ошондо атам бизге жаш кезибизде жана жанышпайыш, эртөштүк ушуга окшогон абадан көп окуп берет эле. Биз окуганда биз өзү көп балалуу семья, өзү бирин-бири балдар воспитать этет эмеспи. Биз жакшы болчук, бирибизди көрүп бирибиз окуй берчүбүз. Апам рахматы болгор 12 баланын апасы болгон, төрөгөн. Анан негизинен согуш учурунда атам армияда жүрүп, жана айттым го, негизги күч ошо апама түшкөн да, ошо балдарды, кичинекей балдарды багып чыгыш абдан кыйын. Тамыжа айыл жерлерде кээде ачарчылык да болуп кеткен. Ушундай кыйын учурларда апам ошо бизди багып чоңойткон. Канат Молдобеков агабыз жөнүндө сүйлөш, бул биз үчүн сыймык. Анткени бул киши илгерки кыргыздын менталитети бар, жан дилинде тазалыгы бар, эмгекчил, элин сүйгөн, анан баарынан өзгөчөлөнгөн жагы бул киши чындыкты туу туткан адам. Кай жерде чындык болсо, ошол кашкайган чындыкты бурмалап аткан жерди байкаса, анагыла Манас атанын кылычындай, зулпкорундай шак өзүнүн ою менен кесип таштайт дагы. Ошол маселени жалган болуп атканын же чындык болуп атканын ажыратып, эки ажырымдыкка чечип койгон адам. Биз билгенден дагы бир Канат агайдын бир артыкчылыгы, башында айбалта турса дагы буйдалбай ар качандан бир качан калыс адилет сөзүн айткан, турмушта активдүү позицияны ээлеген адамдардын бири. Аксы коомун, андан кийин Мундус коомун түптөөгө катышкан. Ушул күндөрү Мундус коомунун аксакалдар кеңешинин төрага орун басары. Канатыке менин тууганым болот. Көз эки бир туугандын балдарыбыз. Раматылык Абам Молдобек абамды дагы мен көрүп калдым жаш кезимде. Кичине агишиден дагы акыл назатын угуп калдым аксакал катары. Канат экени мен билгенден тартып жаш кезимде бул киши Москвадан бери окуп жүрүп, ошо илимдин артынан түшкөн киши катары айылга келгенде туугандар бүт чогулуп, баарыбыз бул кишини тосуп алып, мындайча айтканда, бир туугандары басып, баарыбыз үчүн бир майрам болуп, Канат экенин аброю, Канат экенин деңгээли, Канат экенин окумуштуулугу бир эле биздин туугандардын ичинде эмес, бүтүндөй биздин айыл сыймыктана турган киши. Мен Бишкекке 61-жылы келдим. Айылды абадан жакшы сагынам, абдан катуу сагынам. Даже түшүмө да көп кирет. Биздин айыл өзү мынагу бадалдуу, токой жерлерде суу абдан таза, анан жаңгак. Жаңак, ушундай эмелер, сайлар бүт эле жаңгак. Анан ошо тоолорунда, жайлоодо мал айдап, мал кайтарып, жайлоого чыгып жүргөн жерлер ошо түшүмө кире берет да. Анан өзү абдан эңсиң жерди.
Ошон үчүн ар жылы отпускага барып, ошол жылаңаак басып жүргөн жерлериме бир кыдырып түшөм. Анан кийин өзүмө келем. Канатке ушул тоюңуз кут болсун, 80 жылдык тоюңуз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, жеңим экөөңөр дагы көп жашагыла, балдардын, неберелердин жакшылыгын көргүлө. Ошондой эле ушу дагы бир жолу ушу сизди 80 жылдыгыңыз менен туугандардын атынан куттуктап кетем. Тоюңуз кут болсун.